Кыз-Сайкал Кабылованын экс-күйөөсүнүн ызычуусу. Эрнис Кыз-Сайкал менен ажырашкан соң алгачкы мектептеги махабаты Адалина менен кайрадан сүйлөшүп жүргөнү маалым. Ал ошол кызга үйлөнө турган ою бар экенин да билдирген. Бул арада Кыз-Сайкал интервью берип, Эрниске бакыт каалап көзүнө жаш алган эле. Бирок жакынкы күндөрдөн бери Эрнистен да Адалинадан да кабар жок. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөттөрүн да көрбөйсүң. Эрнис Инстаграмдагы баракчасын биротоло өчүрүп салган. Мындан улам анын катталуучулары экөө эки айрым жолго түшкөнгө деп болжолдоп жатышат. Себеби адатта белгилүүлөр эки ажырым жолго түшкөндө алгач ушундай белгилер байкалат эмеспи? Маалымат булагы аргумент. Динден саясатка. Чубагачы парламенттик шайлоого аттанат. Аз күн мурда Чубагачы Жалилов президент Сооронбай Жээнбековго каршы чыккандарды сынга алып, саясий билдирүү тараткан. Дин алымы түндүк түштүк ажырымын эске салып, ортодон козуткучтар жаралганына кооптонуп, бир топ олуттуу кептерди айткан эле. Ошого карата эл менен иштөө, Жабал пиар компанияга наразы болуп, президенттин тегерегиндегилерге, кеңешчилерине ачууланган. Көп өтпөй жогорку төбөлдөргө Чубагачынын мындай коңгуроосу жагып, аны парламенттик шайлоого аттанууга кызыгып калышыптыр. Артында калың колдоочусу бар да Чубагачы буга чейин деле саясий билдирүүлөрдү жасап келген. Менден жакшы депутат чыгат, а эмнеге мен шайлоого барбашым керек? Кыргызстандын жараны катары укугум бар деп да айтып жүргөн. Эми Кудай берет тура. Бирок таасирдүү молдонун чоң саясатка аттанышы светтик мамлекет үчүн кандай кабылданат? Аягы деп Арбай Кечи сайты жазып чыккан.